Bağımında бұл башқы прокурордың отчеты емес, бұл башқа прокурордың отчеты. Сіз 2017 жылғы отчет беріп отырсыз да, мындайша айтқанда, Оғыз деген самсы үшін ақша төлеп отырсыз да. Мен 2018 жылы іштер бойынша сұрайын. 8 февральда Қауіпсіздік кеңесі болып, президенттің коррупция бойынша айтқан сөзден 9 февральда қылмыс іс қозғалған. Қозғалғанда да жоғарғы кеңесте бөлім басшыға қозғалған. Анан Қамшыбек байкем қыздардан ұялады екен, мен кесіптештермен сұрағандан ұялып жүремін да. Шадиев Асқар Алымбеков қайда? Қылмыс іші бойынша тергеу жүріп отыр. Жоқ, қайда? Шақырып отырсыңар, сұрап отырсыңар. Бізде дарыланып кетеді, анан дайын жоқ болып кетеді. Бұны ГКМ-ның қызметкерлеріне берелі? Иә. Тергеу жүріп жатқан ГКМ-ның жоқ, бияқтауы, сырттауы Қырғызстанды айтып қойбайсыз ба? ГКМ-бі бияқта дейді, жардамшысы шығып кеткен дейді. Ешкім айтпайды. ГКМ-ның өкілінен сұрап ойласын. ГКМ-бі Асылбек Қожаев айтыңызшы. Бұл жоғарғы кеңестің депутаты Шадиев Асқарбек Алимбаевичтің үстінен қозғалған іс қазіргі күнде тергеліп жатады. 28 апрель күні 304 беренемен қозғалған, тергеу амалдары жүріп жатады. Жана ал кишини катышуусу менен тергөө амалдары азыр күндө бул жаңы козголгон иштин алкагында ошо боло элек. Биз дагы мындай пока тергөөгө келдик азыр. Мен сізге түз суроо берип атам. Каякта экенин айтып бериңизчи деп атам. Каякта? Кыргызстанда четти. Телефонмен байланыштыңар беле. Акыркы жолу качан келген чакырсаңар? Чек ара кызматынын маалыматы боюнча жанагы границада жүрүп аткан жанагы АСПК деп коет, ошолор маалыматына неме караганда Кыргызстан территориясынан чыккан эмес. Рыскелди Чыныбекович, тергөө органына чакыртылат. Чакыртылбаса сыртта айып угузулат. Бөгөт кою чарасы тандалат. Чечим кабыл алат бул боюнча. Жаңы эле козголгон кылмыш тергөө жүрүп атат бүгүнкү күндө. ГКМ кандай экинчи сурооду берейин. Азыркы таможняның башчысы Шамил Бердалиевке козголгон 150-18-61 кылмыш иши бар экен. 304 статья менен 2018-28 мартта козголуптур. Кайсы стадияда? Кайталап коесузбу? Кечирип коюңуз, кайталап коесузбу? Шамил Бердалиевке козголгон кылмыш жөнүндө айтып атам. Бажы кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн козголгон иштер тергелип жатат. Ал кишинин үстүнөн айып угузулган эмес, тергөө жүрүп жатат. Бажы кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн козголгон иштер боюнча. Номер 150-18-61 304 статьямен козголгон Шамил Бердалиевке 20 миллион сом ущерб. Неправильная растаможка. Машинанын ордуна тракторлерди растаможка кылган боюнча. Интернетке чыккан. Кандай билбейсиңер? Жок, бул иш боюнча иш жүрүп жатат. Жанагы жүк ташуучу машиналарды киргизип, башка жана сиз айткандай трактор деген ставканы, таможенный ставканы применять кылып, жана мамлекетке зыян келтирилген факт боюнча иш козголгон. Коррупция боюнча. Ал боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат, бирок айып угузулуп элек. Тергөөнүн жыйынтыгы менен айып угузулуп, мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Силер айып угузулуп болсо да премьерге угузуп койгула да, кылмыш иши козголуп аткан адамга кантип анан кызматка отурузуп коесуңар? Куатбек Алчевич, эске алыңыз. 847 миллион. Андан кийин 217 миллионго 2018 жылы кылмыш козголгон жанагы бажы төлөмдөр нарк салыгы бошотулмайча дайыны чыкпай калды да. Бул кылмыштар боюнча тергөө жүрүп атат бүгүнкү күндө. Жыйынтыгын чыгарабыз буюрса бул кылмыштарды. Мына ушуларды ачпай туруп, анан коррупция менен күрөшүп атабыз деп ооз ачкан өзү жаман болот да, кесир болот. Анан мугалимди кармап отуруп тим эле Кыргызстан барып реклама кылдыңар да. Жанар айткандай. 1 миллиард сомго кылмыш иши козголуп атат, а жыйынтык жок. 2 айдан бери. Бул сиз айткан факттар боюнча дагы бир топ кылмыш иштер козголуп, тергөө жүрүп жатат. Күнөө мындай салык кызматынын кызматкерлерине жанагы бизнес чөйрөсүндө ошого ишке аралашып катышы бар деген адамдарга айып угузулган. Азыркы күндө тергөө жүрүп жатат. Мына жана возмещение маселеси дагы мындай
башкалар көргөн тергөө иштери автоматтай тездик менен барып атпайбы? Бул жылбай атпайбы? Иш козголду, муз ордунан козголгон жок. Кеп ошону айтып атам. Кызбек, былтыркы жылы канча кылмыш ишин козгодуңар, канча сотко өттү, айтып бериңизчи. Бул иштер боюнча жанагы азыркы күндө аябай мындай тергөө текшере турган иш аябай объемный болуп атат. Жанагы проверкалар, текшерүү, салык текшерүүлөрү дайындалган. Ошолордун жыйынтыгы чыга элек. Ошолордун жыйынтыгы чыкканы менен жанагы келтирилген ущербтин, зыяндын өлчөмү билингенден кийин анан кийин чечим чыгарылат да, акыркы чечимчи. Кызбек, 2017 жыл боюнча канча кылмыш ишин козгодуңар, ошол боюнча маалымат бериңизчи. 3-4 боюнчабы? Бардыр. Жалпы жолунан 870 иш козголгон. Анын ичинен 906 иш ар кайсы органдардан бизге келип түшкөн. Именно экономикага каршы күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күндө иштер тергелип жатат. Ушулбу? Ошол. Сиз ошол жактасызбы өзүңүз? Ошол жакта иштейсизби? Да, ошол жакта иштейм. Мына башкы прокурор мага берип атат. 2429 кылмыш иши козголгон. 603 соттун кароосуна жиберилген. 125 өндүрүштөн токтотулган, 903кө өндүрүштөн токтотулган дейт. Айып тага турган кишинин дареги жок экен. Эмне айтпайсыз булар менен? Анда эмне козголду 1000 иш? Ар бир иш ар кайсы шарттар менен козголот. Бүгүнкү күндө ошо тергелип жатат. Жыйынтыктары боюнча дополнительно дадим. Но Талас областында чоң капкада коррупция боюнча 10 секунд кош болгула. Өткүрбек Асылбеков сиздин орун басаңыз кат жазыптыр, 50-60 миллион сом түшпөй калган. Мына Манас районунун акимчилигинен алдым, биз текшергенден кийин пайыздык 463-кө жетти. Эми коррупция болгон факт болуп атпайбы? Ушуну өтө карап чыгыңыз, мен сизге бүт документтердин баарын берейин. Рыскелдичинек Шескаласов.